Талас районунда жашаган үй бүлө көмүр исине уланышып, андан 2 адам каза болду. Алар 40 жаштар чамасындагы аял жана тестиер кыз. Өлүмдүн себеби болуп электр жарыгына болгон 2483 сом карыз делүүдө. Электриктер жарыкты өчүрүп кеткен соң үй кожойкеси уулдарды үшүп калбасын деп талапка жооп бербеген шартта от жагууга аргасыз болгон. Жыйынтыгында андан чыккан иске ууланып калып, өзү жана бир кызы каза болуп калса, 12 жаштагы баласы менен 4 жаштагы кызы оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Учурда баласы эсине келип, кызы эсине келе элек. Балдар түшкөндө состояниясы оор болуп түштү. Кыз кан менен кусуп түшкөн. Азыр состояниясы стабильный, но оор да. Эми буну эчтеке айта албайбыз. Эми 4-5 саат өттү, но состояниясы стабильныйраак болуп калды. Сейчас стабилизировали. Терапияны баарын кылдык. Азыр эми көрөбүз. Кыздыкы оорураак балага карагандай. Бала өзүнө келди, бир аз сүйлөп атат, а кыз өзүнө келген жок.